Бүгін 31 майда 47 абақта жатқан саясатчы Өмірбек Текебаев саламаттығындағы чуқул өзгөрүүдөн улам ооруканага которулду. Бул тууралуу өздүк булактардан белгилүү болду. Анда саясатчы акыркы күндөрү бели каттуу ооруп, жүрөк аритмиясы да кармап жаткан. Ошондон улам абак жайдын дарыгерлери аны Мир Рахимов атындагы улуттук кардиология жана терапия борборуна которушкан. Эске сала кетсек, анын абактан бошоо мөөнөтүнө 6 ай убакыт калды. Балким саламаттыгынан улам үй камагына чыгаруу сунушуда бийликке жолдоnuшу мүмкүн. Маалымат булагы информатор кейжи. Чуулганды видеого түшкөн номер 27 түзөтүү колониясынын башчысынын орун басары Азиз Кожокматов жумуштан алынды. Бул тууралуу жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын басма сөз кызматынан билдиришти. Мекеменин маалыматында айтылгандай, кызматкер катышкан видеодон кийин ички иликтөө иштери башталган. Иликтөөнүн жыйынтыгы менен чуулганды видеого түшүп калган мас кызматкердин күнөөсү толугу менен далилденди. Ал ээлеген кызматынан бошотулду деп жазылат маалыматта. Маалымат булагы Слоун KG сайты. Дастан Бекешев Матраимовдордун отставкага кетишин талап кылды. Депутат Дастан Бекешев бир тууган Искендер жана Исламбек Матраимовдорду ээлеген кызматынан кетишин талап кылуу менен мамлекеттик маалымат каражаттарында айтылган жемкорлук боюнча укук коргоо органдарын тергөө иштерин жүргүзүүгө чакырды. Бүгүнкү күндө Райым Миллионго окшогондор мамлекеттик маалымат каражаттарын сатып алып, партияларды түзүп, каржылоо менен алардын башында турушат. Ошондой эле добуштарды сатып алып, мамлекеттен акча алып чыгып жатышат. Ал эми калк өзгөрүүлөрдү күтүүдө. Натыйжада коррупционерлердин үй бүлөлөрү, достору, өнөктөштөрү жана кол астында иштегендер тойлоп жатышат, дейт депутат. Маалымат булагы Говорит ТВ сайты. УКМК милиция кызматкерлерине турган кылмыштуу топтун мүчөлөрүн кармады. Бул тууралуу УКМКнын басма сөз кызматынан кабарлашты. Маалым болгондой, 30 май күнү улуттук коопсуздук кызматкерлери Чүй облусунун криминалдык милиция кызматынын жетекчисинин орун басарын жана Москва райондук ички иштер бөлүмүнүн криминалдык милиция кызматынын кызматкерин мылтык, ок дары жана жасалма мамлекеттик номерлерди бирөөлөргө берип жаткан жеринен колго түшүргөн. Кармалган кылмыштуу топ чет өлкөдөн дүңүнөн товар ташып келген ишкерлерди жана аткезчилик жол менен $5 миллион акча каражаттарын ташыгандарга кол салууну пландап жатышкан. Бул факт сотко чейинки териштирүүнүн алкагында материалдар кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталды. Кармалгандар УКМКнын убактылуу кармоочу жайына камакка алынды. Маалымат булагы Слоун KG сайты. Дүйшөнбек Зилалиев мыйзамсыз баюуга шектелип, иши сотко өттү. Мурдагы вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиевке козголгон кылмыш ишин тергөө соңуна чыкты. Ал мыйзамсыз баюу беренеси боюнча шектелген. Бул тууралуу башкы прокуратуранын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, тиешелүү материалдар Бишкек шаарынын 1 май райондук сотуна жөнөтүлдү. Зилалиев 2010 жылдан 2017 жылдарга чейин мамлекеттик органдардагы түрдүү кызматтарды ээлеп, баасы анын расмий кирешесинен жогору мүлктөрдү сатып алган деп айыпталууда. Белгиленген 7 жыл ичинде ал коргоо кеңешинин катчылыгынын катчысынын орун басары, геология жана минералдык ресурстар боюнча агенттиктин башчысы, өнөр жай, энергетика жана кен пайдалануу боюнча комитеттин төрагасы, вице-премьер-министр жана мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун төрагасы кызматтарын ээлеген. Маалымат булагы Слоун KG сайты. Кече 30 майда Кадамжай районунда уурлукка байланышкан кылмыш иштин бети ачылды. Бул тууралуу Баткен облустук ички иштер бөлүмүнүн басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка караганда, Кадамжай районунун Маркас айыл аймагынан Доочар айылынын 3 тургуну милицияга арыз менен кайрылган. Алар 29 майга караган түнү бодо малдарын белгисиз адам уурдап кеткендигин билдирген. Жалпысынан 7 баш бука жоголгон. Кылмыштын бетин ачуу максатында Кадамжай райондук ички иштер бөлүмүнүн криминалдык милиция кызматкерлери тарабынан ыкчам иликтөө иш-чаралары жүргүзүлгөн. Натыйжада кече 30 май күнү кылмыштарга шектелип, Өзгөн шаарындагы мал базардан Доочар айылынын 47 жаштагы тургуну кармалды. Ал жогорудагы кылмыштарды жасагандыгын толугу менен мойнуна алды. Уурдалган малдын 4-өнү сатып, 3-өнү сатканга үлгүргөн эмес. Сатылбай калган 3 бука өз ээлерине кайтарылып берилди. Сатылып кеткен букалар боюнча ыкчам иликтөө иштери улантылууда. Кармалган адам убактылуу кармоочу жайга киргизилип, сотко чейинки өндүрүш иштери башталды. Маалымат булагы Турмуш KG.
Белгилүү алып баруучу Ассоль Молдокматованын айкелин Бишкекке орнотуу сунушталды. Бул тууралуу Россиянын скульпторлор ассоциациясынын президенти Иван Дубровин маалымат жыйында билдирди. Анын айтымында Ассоль Молдокматованын эмгегин баалап, Ордо калаада айкел орнотуу керек. Бишкек мэриясы жер бөлүп берсе, биз айкелди түзгөнгө киришебиз. Айкелди жөн эле жасап койгон болбойт. Аны бөлүнгөн жерге карата жасаш керек. Мен сулуу Ассольдун айкелин эмес, ал жерге адамдар келип, сүйлөшүп, шыктана турган жер болсо дейм, дейт Иван Дубровин. Маалымат булагы Калыс медиа. Кыргызстандын хоккей боюнча курама командасы тарыхта биринчи ирет дүйнө чемпионатына катышууга жолдомо алды. Бул тууралуу Слоун KG'ге Кыргызстандын хоккей федерациясынын президенти Анвар Омурканов билдирди. Анын айтымында апелляциялык соттук иштин чечимине жана эл аралык федерациясы катышкан териштирүүгө ылайык Кыргыз курамасынын жокко чыгарылган 4 жеңиши кайра кайтарылган. Кыргызстандын курама командасы Бириккен Араб Эмирлигин, андан мурун Кувейт, Таиланд, Босния жана Герцеговина, Гонконг командаларын ири эсеп менен утушкан. Бул жеңиштер Кыргыз курамасынын дүйнө биринчилигине катышуусуна жол ачкан. Бирок эл аралык хоккей федерациясы улуттук команданын курамында Орусияда ойногон Александр Титов бар деген негиз менен Кыргыз курамасынын 4 жеңиши жокко чыгарылган. Биз буга макул болбой апелляцияга берип, өз чындыгыбызды далилдедик, дейт. Белгилей кетсек, хоккей боюнча дүйнө биринчилиги 2020-жылдын 1-17 май аралыгында Швейцариянын Цюрих менен Лозанна шаарларында өтөт. Маалымат булагы Слоун KG сайты. Ош шаарында жармазан айтып, тапкан акчасына түндө компьютер ойногон 31 өспүрүм бала кармалып, аларга түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн. 16 май күнү Рамазан айында шаардын көчөлөрүндө жармазан айтып жүргөн жашы жете элек өспүрүм балдардын коопсуздугун камсыз кылуу максатында Ош шаардык ички иштер бөлүмүнүн өспүрүмдөр менен иштөө инспекциясы жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү менен биргеликте профилактикалык иш-чара өткөргөн. Анын натыйжасында Унаа жолунун боюнда коомдук тамактануучу жайларда жармазан айткан өспүрүмдөр аныкталып, чогултулган акчаларына компьютердик клубтарда ар кандай оюндарды ойноп жаткан 31 өспүрүм кармалган. Кармалган балдар өспүрүмдөрдүн укук бузууларын алдын алуу борборуна жеткирилип, ата-энелери чакыртылган. Аларга түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Ата-энелер өспүрүм балдардын туулгандыгы тууралуу күбөлүктөрүн алып келгенден кийин гана аларга өткөрүп беришкен. Маалымат булагы Турмуш KG сайты. Абылгазиев Матраимовдордун изи тууралуу фактыларды текшерүүнү тапшырды. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев Азаттык радиосунун журналисттик иликтөөсүндө айтылган фактыларды тыкыр текшерүүнү тапшырды. Бул тууралуу ал КТ Мобайл компаниясынын ишмердүүлүгү боюнча депутаттык комиссиянын жыйынында билдирди. Атап айтканда, өкмөт башчы экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматына, улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин коррупцияга каршы кызматына, финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы, улуттук банк менен биргеликте журналисттик иликтөөдө айтылган фактыларды дыккат текшерүүнү тапшырды. Премьер-министр мурдараак Финполго мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун мүлкүн текшерүүнү тездетүү жана коомчулукка объективдүү жана толук маалымат берүүнү тапшырганын эске салды деп айтылат маалыматта. Эске салсак, Азаттык радиосунун журналисти Али Токтоконов Кыргызстандан чыгарылган миллиондордун изи деп аталган иликтөө жасап, бир тууган Матраимовдордун карааны көрүнгөнүн жарыялаган. Анда бир туугандарга тийиштеги бар делген компаниялардын жана ишкерлердин миллиондоп которгон акчасы баяндалат. Маалымат булагы Спутник KG сайты.